Бүгүн бизде конокто Кыргыз-Түрк Манас университетинин кыргыз тили координатору жана дагы Кыргызстандагы жаш акындар арасындагы курч саптары менен эл оозуна алынган акын Алтынбек Исмаилов. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кутман таңыңыз менен кандай келип алдыңыз? Абдан жакшы. Келиңиз, темага ылайыктуу суроо берели. Таң башталды, таң менен кошо биз да келе ошол өзүбүздүн жерибиз жөнүндө тема алганбыз. Кыргызстан. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Бирөө жүрсө байлык издеп турмуштан, бирөө жашайт бакыт тилеп жылдыздан. Башкаларды билбейм, бирок менин байлыгым да, бакытым да Кыргызстан. Асыл дүйнө таппай ачуу турмуштан, адамдар бар арулуктан жылмышкан. Андайларды билбейм, бирок менин ар намысым, абийирим да Кыргызстан. Өзгерт башын ойлоп такка тырмышкан, өкүмдардын көбүн көрдүк турмуштан. Өзгөлөрдү билбейм, бирок мен үчүн өйдө турат бүт нерседен Кыргызстан. Мына ушундай саптар биздин жүрөктү толкундантып, өзгөчө патриоттук сезимдерге жетелейт. Негизи ага карап көрсөк, ырчылар өздөрүнүн сүйүүсүн Кыргызстанга болгон салымын ырлар аркылуу жеткирсе, ал эми сиз дагы ушул жан дүйнөгө катылган бүт уйгу сезимдерди ырга, кагазга түшүрөт экенсиз. Негизи акындык өнөр качан башталды сиз тарапта? Акындык өнөр деген бул атанын каны, эненин сүтү менен келет. Ал сатып алчу буюм же уурдап алчу тыйын эмес. Аны убактылуу ижарага да алсаң болбойт. Ошондуктан асфальтты жарып чыккан чөп сыяктуу көкүрөктү тээп, көөдөндү кытыгылап, жанар тоодай атылып чыгыш керек. Мага ата тарабынан келген деп айтат элем. Абдан сонун. Ал эми мынакей дагы эле ошол теманы алкаганда эле бергим келип жатат. Негизи эле Кыргызстан жөнүндө сурадык. Эми Кыргызстан үчүн салым, кандай салым коштуңуз эле? Дегиде ошол максатта барбы салым кошуу? Мен буга чейин Кыргызстанга мындай салым коштум, тигиндей салым коштум, мындай ишим менен кыйратып жибердим деп айтсак, бул туура эмес, уят иш болот. Сенин Кыргызстанга салым кошуп же кошпогонуңду, эмне иш менен алектенип же алектенбегениңди жалпы калың журт, калк айтыш керек. Ошондуктан колдон келишинче, чама чаркымдын жетишинче мекендин гүлдөп өнүгүшүнө өзүмдүн өмүрүмдү арнаганга аракет кылып келатам. Жакшы саптар болду. Негизи алдыда ар бир адам план менен, максат менен жашайт. Кандай кадамдарды таштаганга аракет кылып жатасыз? Негизи бул жашоодо адам баласы туура жашаса, туура сүйлөсө, туура ойлонсо, туура иштесе, туура эс алса, бирөөгө туура мамиле жасаса, ал эч качан өкүнбөйт, бактылуу жашайт. Менин эртеден кечке жасаган ишим ошол туура жашап, туура сүйлөп, туура ойлонуу. Ошого болушунча аракет. Ошол жакты да Диля. Туура жашоонун, негизи туура сүйлөөнүн эрежелери кандай? Ошол жөнүндө айтып кетиңизчи, мага кызык болуп атат. Ал үчүн адам секунд сайын, мүнөт сайын, саат сайын, күн сайын өзүнүн акылын, сезимин, ойлорун, түшүнүктөрүн, сөздөрүн көзөмөлдөш керек. Орусча айтканда контролдош керек. Мен туура сүйлөдүмбү, туура ойлондумбу, оозуман туура сөз чыктыбы же натура сөз чыктыбы? Бирөөнүн көңүлүн оорутуп алган жокмунбу? Бирөөгө пайдам тийдиби же залакам тийдиби? Бул жашоодо адамдар эки топко бөлүнөт да. Же барган жерин гүлдөтөт, өнүктүрөт, өстүрөт. Же болбосо талкалайт, бүлүндүрөт, жокко чыгарат. Бузат. Мынасы. Контролдоо үчүн эмне керек адамга? Ал үчүн адамдын жан дүйнөсүндө, көкүрөгүндө, жүрөгүндө ар дайым тынчтык, мемиреген сезим болуш керек. Менин ырым бар, байка кыргыз бир нерсе башталууда, баткак кечкен кадамдар ташталууда. Кара курсак кампайып тойгон менен, корком жан дүйнөң ач калууда. Ала кушту атынан аташ керек, адамсыңбы адамча жашаш керек. Жакшы турмуш өзү эле келе бербейт, жан дүйнөгө төңкөрүш жасаш керек. Көчөгө эмес, көкүрөккө төңкөрүш жасаш керек. Карап отурсак, негизи акындык өнөр өтө сейрек кездешүүчү таланттардын бири. Буга чейин телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы айтып жатабыз. Дагы да болсо сиздин ыр саптарыңызга суусап куштар болуп турган чагыбыз, балким тартуулап өтөбүз. Албетте, баарыңыздар эле Эл жер жөнүндө болсо, Кыргызстан жөнүндө болсо абдан сонун болот. Эл жер, мекен, журт, ар бирибиздин жүрөгүбүздө жашаса, ар бирибиз мекен үчүн, журт үчүн эмгек кылсак, тер төксөк, аны көздүн карегиндей сактасак, бизден өткөн бактылуу инсан жок. Баарыңыздар эле
жайында жайлоого барып эс алсаңыздар керек. Кыргыздын керемет жайлоосун сүрөтүн, картинасын мен сөз менен тарттым эле, ошол ырды окуп берейин. Кананда кулак сизде. Аталышы жайлоо деп аталат. Жайлоо. Жайлоо боз үй, желеде кулун турат. Жел жүгүрөт кыр менен куюн туяк. Тулкусуна батырып улуу күндө, туш тарапка нур чачат тунук булак. Булут калгып асманда каранардай, бой тирешет капчыгай карагайлар, жатат жолдо тушалган картаң айгыр, жал куйругун шамалга тарай албай, көлөкөлөп куудөбөт ар жактагы, кызыл тили салаңдайт кайнап каны, кемегенин боюнда кер маралдай, келин жүрөт казанга нан жапканы. Ташка конгон чымчыкты чоочун санап, тоо дайрасы булкунуп шоокум салат. Көз жүгүртүп узактан жаш келинге, кайра бир жигит отун жарат. Балдар оонап бетеге көк шиберге, баратышат кулунчак өсчү жерге. Көк жайыкта жылкылар оюн салып, көк арчанын көйкөлөт көркү желге. Боз үй жакта кадимки желе турган, боз бээ такыр саадырбай тебет улам. Сурулактан талашып эселек кыз, сүзмө куйган баштыкты эмет улам. Тобурчактын түтүнү ийрелеңдей, тоого качат жалын бий бийлегендей, ызаланат ындыны өчкөн бирөө, ыштап аткан чаначы ийге келбей. Кызгалдак көп талаанын көркүн ачкан, көпөлөктөр гүл издейт бөртү ачкан, алгыр бүркүт кээде шаңшып коюп, асказоону айланат мөңгү аскан. Ыргак менен ышкындар ыргалышып, ырдайт аба токой суу жылга жыбыт, сулуулукка суктанып жада калса, суур олтурат булк этпей кырга чыгып. Кескелдирик таштардын кычыгына кире качып, негедир кысылууда, шамал минип келатат, шамал минип, шырал жындын шыбактын жытымына. Баракелде. Балигана деген сөздөрдү айткыбыз келип атат. Негизи ага өнөр адамдарынын айтымына токтоло турган болсок, эргүү ар түрдүү учурда келет. Бул нерсеге баарыбыз кошулсак керек. Анан эргүү келген учурда бир эле убакта бир нече темага токтолуп ыр жазса болобу негизи? Жок. Эгерде адам баласы 4-5 коёнду бир учурда кубаласа, бирөөнү да кармай албайт да. Эгерде жалгыз эле бир коёндун артынан сая түшүп кубаласаңыз, сөз саны шыйрактан кармайсыз. Ошол сыяктуу ач көздүк кылып эргүү келген учурда 4-5 темага асылганды мен жактырбайм. Бир гана теманы алам, колуман келишинче ошол теманы аягына чейин жазып, бышырып, кайра камырдай кылып ийлеп, кайра майда көздү электен өткөрүп, кайра ичимде олтурган редактор, корректор менен сүйлөшүп, оңдоп, түздөп, анан жарыкка чыгарам. Мынакей, мен билишимче, сиз ырчылардын ырларын текшерип, анализдеп калчыңыз. Аз деле ырчыларга ыр жазып, алардын ырларын анализдейсизби? Албетте, биз эми соодагер эмеспиз, саясатчы эмеспиз, сөз менен иштеген, сөз менен жан баккан, ар бир сөздүн түнөп, ар бир сөзгө маани берген чыгармачыл инсан катары коомдогу адамдар колдонуп жаткан сөздөргө, сөз айкаштарына, сүйлөмдөрүнө, ыр саптарына өзгөчө маани беребиз. Ошондуктан кайсыл бир ырчы ырдын текстин бузуп, ашмалтайын чыгарып, туура эмес ырдап атса, ага барып, чогулуп, сен могул ырды туура эмес аткарып атасың, туурасы мындай болот деп, ага жол көрсөтүп, анын ырын оңдоп, түздөп коюу бул биздин парзыбыз. Ошондуктан кайсыл учур болбосун, кайда болбосун, бул менин ыйык вазифам, милдетим деп ар дайым айтып жүрөм. Буга чейин кайсыл атактуу ырчылар менен иштешип жүрөсүз жана алар бул сын пикирге кандай көз карашта? Негизи кандай кабыл алышат? Кыргыз коомчулугунда сынды көпчүлүгү жактырбайт. Бирөөнү мактасаң, сен кыйынсың деп далыдан таптасаң,
анда ал сага дос болот, ал сени жакшы көрөт, чекеңен өбөт. Эгерде ачуу чындыкты айтып, кемчилдиктерин көзгө сайып, безге сайып көрсөтүп, мамындай мүчүлүштөрүң бар десең, 100дөн 1 же 2 гана мойнун алып, рахматын айтып, колуңду кысышы мүмкүн. Калганын баары сага душман болот, кас болот, көчөдөн жолукканда саламга келбейт, колунан келсе көмөлөтө чапкысы келет да, муну ачык айтып коюш керек. Мисалга ала кетсек. Кайсы ырчылар менен иштешип калдыңыз эле? Көп эле ырчылар менен иштешип жүрөм. Көп эле ырчылар күн сайын эшигимди кагып, могул текстимди оңдоп бериңиз, көз салып бериңиз, түздөп бериңиз, же болбосо жапжаңы текст жазып бериңиз деп келишет. Же тескерисинче мени көргөндө айланып качышат. Эки варианты бар. Султан Садыралиев менен иштешип жүрөм. Буга чейинкилерде Кубаныч Сатаев менен иштешип жүрөм. Толтур азыр айта берсем, ысымы аталбай калгандар таарынып калышы мүмкүн. Негизи баягы оңдоп түзөө иштерин көп жүргүзөм деп айтып калдыңыз. Анын сизге сөз жаздыруу үчүн барган инсандын капчыгы кандай болуш керек? Мен эч качан тыйын сурабайм. Бир да жолу баланча ырчыдан мынча тыйын бер, мен сага ыр жазып бер деп айткан эмесмин. Бардыгы жакшы билет. Эгерде келсе, обону менин купулума толсо, анан ошол обонуна ылайыктуу жакшы бир текст жаратып берсем, эч качан мен андан тыйын сурабайм. Эгерде көңүлү келсе, өз ыктыяры менен куру аякка бата жүрбөйт деп берип кетсе, мен каршы эмесмин. Бербей кетсе, эмнеге берген жоксуң деп артынан кубалап, доолабайм. Сиздерге окшогон бир журналист көчөдөн мени кармап алып суроо берип атпайбы, кой сойгонду билесизби депчи. Анан мен дароо ошол жерден ыр менен жооп берип атам. Дүйнөң түшкөн, акын жолу бийикпейм, дүйнө кезген дервиштерди иликтейм. Кой сойгонго колум барбайт, а бирок көп ырчынын тексттерин жиликтейм. Алтынбек мырза, анализдейм деп калдыңыз. Мисалы, кыргызда сөз бар эмеспи? Сындасаң сынга алынасың депчи. Негизи сиздин өз жазган ырыңызды ким сындагандар болобу? Тилекке каршы эч ким сындай элек. Мисалы, сизден улуураак байкелерибиз, акын байкелерибиз, төкмө акын байкелерибиз, жазма акын байкелерибиз. Жок, ушул убакка чейин сенин ырың мындай экен, тигиндей экен, мамындай мүчүлүштөрү бар экен деп, бир дагы жаш муунбу, орто муунбу же улуу муунбу эч ким сынайт элек. Негизинен эле жакшы деген оң бааларын берип келетишет. Эгерде кимдир бирөө сындаса, мен чычалабай кабыл алам. Туура кабыл аласыз. Негизи бүткөн ишке сынчы көп деп көпчүлүк өз эле билип айтып келебиз. Анын бүгүнкү күндө кыргыз эстрадасындагы акмалап сиз ырларды текшерип турасыз да. Кимдин музыкалык табити жакшы деп ойлойсуз? Текстке болгон. Улуу муунбу же жаш муундардан? Сиздин көз карашыңыз боюнча. Улуу муундардан, орто муундардан айта турган болсок, Гүлнур Сатылганова деген ырчы эжейибиз бар. Ар дайым мыкты акындар менен иштешет. Көбүнчө Кыялбек Урманбетов экөө өнөктөш, бири-бирин аябай жакшы түшүнөт, бири-бирин толуктап турат. Жаштардан болсо Сезбек Искеналиев, Аскат Мусабеков, Султан Садыралиев деген ырчылар, Кубаныч Сатаев деген ырчылар мындай ырга маани берип, акындар менен иштешип, өздөрү эле олтура калып жаза салбастан мыкты, таанымал, дасыккан, калеми төшөлгөн калемгер акындарга жаздырганга аракет кылышат. Ошон үчүн мен аларды баалайм. Себеби бизде универсал деген балекет чыкпады акыркы күндөрү. Баягы кыргыздарда сөз бар, жараса жарабаса деле өзүмдүн улагыман теке салайын дегенчи. Анын сыңарындай сөзүн дагы өзү жазат, обонун да өзү чыгарат, аранжировкасын дагы өзү жасайт, анан өзү аткарып чыгып алат да. Ошондуктан чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дегендей, ар бир тармактагы адистер менен иштешсе, келечекте элдин алдында жүзү жарык болот деп ойлойм. Сөз баккан адам эми тил жөнүндө, негизи эле ушул кыргыз тили жөнүндө ыр жазды экен. Албетте. Келиңиз, анда ошол чыгармаңыздан аткарып бербейлиби? Эх, кыргызым, ойлончу эсти жебе, эн атаңдын айтканын эски дебе, тарыхты сен тарсатып салган менен, таңдайыңа сайылат эски жебе. Какшап келем доо кетип балдарыңа, каргыш сөзгө кабылып калбагыла, бурмаладык тилди деп кантип айтам, бабалардын байыркы арбагына. У чалканды мойнума артам дагы, улутумдун азабын тартам дагы, унуттук деп тилимди кантип айтам, урпактарга уялбай аркам дагы.
Тилсиз элдин тукуму курут болгон, тилин сактап калган эл улут болгон, ата салтын мурасын унуткандар, акыр түбү тирүүлөй тудук болгон. Ташты сыгып, тарыхты төккүм келет, тилимди мен туу тутуп өткүм келет. Эне тилин эсирип чаңгандарды эне тилде ашатып сөккүм келет. Бали. Сөз гүлдөрүн Кочо терген айтыңыз, инсандар мына ушундай жүрөккө жеткирген ырларды аткарышат. Да, биз сизге чоң рахматыбызды айтабыз. Ушунчалык байкалбастан өтүп кетти бул мүнөттөр. Чыгартууңуз дайым бийик болсун, жаныңыздагы жолдошуңуз дагы адал болсун. Эрки микрофон бериңиз сизге. Мына 23 сентябрда мамлекеттик тилибиздин кабыл алынгандыгына 30 жыл болуп атат. Ошондуктан 30 жылдык мааракенин алкагында кыргыз тили кызгалдактай гүлдөп, өркүндөп өсүп, бүтүндөй дүйнөгө жайылып, эл аралык деңгээлге көтөрүлсүн. Андан сырткары жерибизде, элибизде токчулук, молчулук, ынтымак, биримдик, ырашкерчилик болсун демекчимин. Айтканыңыз келсин. Ал эми ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кыргыз-Түрк Манас университетинин кыргыз тили координатору жана дагы Кыргызстандагы жаш акындар арасында курчсактар менен элге таанымал, эл оозуна алынган акын Алтынбек Исмаилов болду.